Браконьерлердин түнчүндө чөгүп 10-20 метр сайын торго илинип атат. Мына эл көрсө эле ойлой берет баягы көлдүн үстүндө катер менен сейилдеп кетип бараткандай эле көрүнөт, бирок чындыгында оор аябай оор. Кандай бычак болбосун өтпөйт. Синтетика. Бул азыркы учурда биз Түп районунун Түп булуңу бияка кетет. Убагында биз берден бир чыгарганда бир эле тягада кос бири-бирине байланган тор 40 тор чыгарганбыз. Ошону салганда алар тоголоктоп салышат. Чоң тоголоктоп салышат. 39 участок деп айтылат. Ушул жер сеткан дордой деп айтып коебуз өзүбүзчөчү. Эмнеге дордой дегенде бу жерде тереңден качкан торлор жейке чыгат толкун менен. Бияка аябай катуу толкун болот. Түп булуңунан, Николаевский булуңунан качкан торлор бүт ушака чыгат. Түп булуңу полный жабылып калат, балык кирбей калат. Ошон үчүн ушул жак аябай көп заруу деп айтабыз. Эски жаңы балык тандабайт экен, кете берет экен, астынан неметсе эле бирок синтетикалык торлор эч чирибейт экен, жата берет экен, ошо эле. Көп жерлер уже тазаланып калды. Даже биз контрольно снаряжение кийип, баягы кар жааганда аябай катуу суук болуп атканда да 2 күн тралит эттик. Вообще бир да жолу сетка чыкпай койду. Анан өзүбүз ишенбей, может илинбей атабы деп погружение жасадык. Суунун астына түштүк. Эч кандай тор жок. Кадимкидей тазаланып калды. Ошону көрүп алып жүрөгүм кичине жылый түшөт да. Браконьерлер ушул жактан чөккөндө издегенде аябай кыйынчылык болгон да. Ар бир калп айтпайм 10-20 метр сайын торго илинип атат да. Суунун астына кирип издейли десек, тор, бүт эле тор, эле кыйын болду. Мына эл көрсө эле ойлой берет баягы көлдүн үстүндө катер менен сейилдеп кетип бараткандай эле көрүнөт, бирок чындыгында оор аябай оор. 16-жыл кетти иштеп аткан акча. Иштеп келип жатабыз. Дагы еще жакшы, эко тур милицияга да ушундай катерлерди алып берип, күнкүсүн алар браконьерге кубарлашып, столько күндүз эле иштеп калдык да. Былтыр мурдагы жылы күнү түнү иштечүбүз. 2 саат, 4 саат деле салган күндөр болгон. Буюрса бизге да жаңы катерлерди алып берген атат. Биз абдан ыраазыбыз мамлекет башчыбызга. Кыш, жай бизге айырмабыз жок. Ушунда шаймандарыбыз бар, атайын кышында түшкөн шайманыбыз бар, жайында түшкөн шайманыбыз бар. Түшөрөбүз, эч айырмасы жок. Тилекке каршы жытын силерге камерадан айтып бере албайм. Жыты тим эле буркурайт. Мында өңүндө көрбөйсүзбү? Жашыл болуп, суунун өңүндөй болупчу. Муну өрдөктөр көрбөй калат. Балыктарга да көрүнбөй калат. Мынакей өзүңөр көрүп тургандай өлүп калган балык. Ушинтип эле торго илинип эле. Бир аз эле балыктын чети эле илинсе эле бүттү. Ороло берет, ошону калат. Жыты ушул жерден эле ушунча буркурайт. Ушуну көлдүн астында жатканын элестеткиле. Балыкка толуп, өрдөккө толуп